Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Нурзада Сүйүналиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Кыргызстандын Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев Марокконун жогорку билим берүү, илимий изилдөөлөр жана инновациялар министри Абдуллатиф Мирави менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Жолугушуу Марокконун борбору Рабит шаарында өтүп жаткан Ислам билим берүү, илим жана маданият уюмунун башкы конференциясынын кезектеги 43-чү сессиясынын алкагында болду. Жолугушуунун жүрүшүндө Артыкбаев эки өлкөнүн билим берүү тармагындагы мамилелерин өркүндөтүү максатында Кыргызстандын министрлер кабинети менен Марокко өкмөтүнүн ортосунда билим берүү жана илим жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуунун долбоорун Марокко тараптын кароосуна тапшырды. Мындан тышкары тараптар эки өлкөнүн ортосунда билим берүү тармагында тыгыз кызматташууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгилешип, кыргызстандык студенттерди Марокконун жогорку окуу жайларында окутуу үчүн гранттык орундарды бөлүү сунушун айтты. Өз кезегинде Марокко министри Мариви Кыргызстан менен билим берүү тармагында тыгыз кызматташууга даяр экендигин белгилеп, бул жааттагы мамилелерди өнүктүрүүгө зарыл болгон бардык аракеттерди жумшай тургандыгын белгиледи. Кадамжайда милиция кызматкерлери мигранттын балдары менен жолугушууда. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кадамжай райондук милициясынын демилгеси менен балдар менен иштөө инспекторлору социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте Кадамжай районунун аймагында үй-үймө кыдырып жашоочулар менен жолугушууда. Жолугушуунун максаты Кадамжай районунун аймагында сырткы жана ички миграцияга кеткен ата-энелерди жана алардын балдарын тактоо, ар бир үйгө кирип мигранттардын балдарын тактап, алардын социалдык абалы жана коопсуздугу боюнча текшерүүлөрдү жүргүздү. Үй бүлөлүк зомбулуктардын алдын алуу, балдардын жүрүм-турумун камсыздоо боюнча үй ээлерине түшүндүрүү иштерин өткөрдү. Айыл чарба министрлиги азык-түлүк коопсуздугу жаатында алдыга койгон максаттарга жетти. Бул тууралуу айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Анын айтымында министрлик республиканын негизги этелген айыл чарба азыктары менен камсыз кылууга жетишти. Былтыркы жылга салыштырмалуу көрсөткүч жогорку. Алсак, былтыр азыктык буудай менен өзүбүздү 40%-дын тегерегинде камсыз кылган болсок, быйыл бул көрсөткүч 72%-га чыкты. Ошондой эле быйыл кант кызылчасынын аянты азайганына карабастан өндүрүлгөн кант былтыркыга салыштырмалуу 25%-га көбөйүп, ошону менен биз өзүбүз өндүрүлгөн кумшекер менен 65%-га, ал эми жумуртка менен 56%-га камсыз болдук, деди ал. Мындан тышкары министр негизги азык болуп саналган сүт, картошка жана жашылча менен былтыр дагы өзүбүз камсыз кылганыбызды, быйыл бул позицияга эт дагы дээрлик киргенин белгиледи. 2022 жылдын январынан октябрь айына чейинки аралыкта Евразия экономикалык биримдигинин өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 1,3 триллион АКШ долларын түздү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев Кыргызстандын ЭЭП органдарындагы төрагалыгынын алдын ала жыйынтыгын чыгарып жатып билдирди. Анын айтуусунда караганда 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өсүү темпи 100%-ды түзгөн. Алсак, өнөр жай өндүрүшүнүн өсүү темпи Кыргызстанда 14,3%-га, Арменияда 9,9%-га, Казакстанда 1,4%-га, ал эми Россияда 0,1%-га байкалган. Өз кезегинде Беларусь Республикасында 5,9%-га төмөндөө байкалган, деди ал. Кыргызстандын хоккей боюнча өспүрүмдөр курама командасы АКШда өткөн эл аралык турнирде биринчи орунду ээлешти. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинин басма сөз кызматы билдирди. Спорттук иш-чара 8-14 декабрь күндөрү АКШда өткөн. Белгилей кетсек, АКШда хоккей академиясына Кыргызстандан Умар Нажимидинов, Нурсултан Темирбеков, Казакстандан Рамазан Абкеримов жана Ратмир Абкеримовдор кабыл алынып окуп жатышат. Мындан сырткары курама команда НХЛ клубунун мыкты чабуулчусу Евгений Малки менен жолугушту.
Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек, 22 декабрда Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлиги жаштар саясаты багыты боюнча 2021-2022 жылга карата отчеттук иш-чара өткөрүп, иш-чарага мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, интеллигенциянын чөйрөсү жигердүү жаштар катышты. Кененирээк кесиптешим Зинаида Алмазбекованын материалында. 22 декабрда Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясат министрлиги жаштар саясаты багыты боюнча 2021-2022 жылдарга карата отчеттук иш-чара өткөрдү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Маданият министринин орун басары Түмөнбай Колдошов, мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, интеллигенция чөйрөсү жана жигердүү жаштар катышты. Сунуштар бериштик. 4 багыт боюнча иштерди жүргүздүк. Эң биринчи жаштар саясатына каралган каржы маселеси боюнча ишти жүргүздүк. Эдил Байсалов өз сөзүндө жаштардын энергиясын жана оптимизмин колдонуу менен коом дайыма өнүгүүнүн үстүндө болорун, мамлекеттик жаштар саясаты биринчи кезекте жаштар үчүн мамлекеттин жана коомдун өнүгүүсүн негизги ресурсу катары кызмат кылып, саясий, экономикалык жана социалдык чөйрөдө жаштардын демилгелерин колдоого, дени сак жашоо образын түзүүгө, ата-бабалардын мурастарына айлана чөйрө менен өз ара аракеттенүүсүнө жана өзүнүн чечимдерине жоопкерчиликтүү мамилени калыптандырууга багытталышы зарылдыгын билдирди. Жаштардын өнүгүшү үчүн эң биринчи кезектеги муктаждыктарын чечип беришибиз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жаштарды социалдык, маданий адаптациялоо, жаштардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү маселелерин чечүү актуалдуу. Жаштардын биринчи кезектеги муктаждыктарын канааттандырууга багытталган жөнөкөй жана түшүнүктүү колдоо механизмин иштеп чыгышыбыз абзел. Бул биринчиден жеткиликтүү жана сапаттуу билим, жумуштун, турак жайдын жана үй-бүлө куруу мүмкүнчүлүктөрү. Андан соң министрликтен жаштар саясаты багыты боюнча орун басары Союзбек Надырбеков 2021-2022 жылдарга карата отчеттун жана 2023 жылга мерчемделген приоритеттүү багыттар боюнча кененирээк маалыматын берип өттү. Биринчиден биз мамлекеттик башкарууда дегеле өлкө башчыбыз дайыма аткарылган жумуштар боюнча, кылынып жаткан жакшы иш-аракеттер боюнча кемчиликтер болобу, эмне болбосун жашырбастан коомчулукка ачык айтып турууга деген бизге чоң тапшырманы берген. Мындан алкагында биз жаштар саясаты багытында Маданият, Маалымат, Спорт, Жаштар саясаты министрлиги өзүнүн 2 жылдык отчетун берип жатат. Өзгөчөлүгү биз мамлекеттик жаңы бир маданият болсо деген оюбуз бар да. Элге ачык мындай иш-чаралар көбүрөөк болсо, элдер ачык отчет алып турса, угуп турса деген биз ошол нерсени баштайлы деп турабыз. Иш-чаранын алкагында жаңыдан иштелип чыккан жаштар порталынын презентациясы, келечек жаштар платформасынын алкагында өткөрүлгөн иш-чаралар, жаштардын өнүгүү жана бакубатчылык индекси, улуттук изилдөөсү жана ыктыярчылар тууралуу маалыматтарда коштолду. Эми мына Кудай буйрса ошол жаштарга болгон мамиле түп тамырынан бери өзгөрүп атат. Негизи эле президентибиз Садыр Нуркожоевичтин шайлоо алдындагы программасы дагы ушул багытта болгон. Ошондуктан жана келечек деген чоң программаны кабыл алып, ошол келечек деген программанын ичинде ушу жаштарга өзгөчө көңүл бөлүү каралганда. Ошондуктан мынакей ушул Маданият жана Маалымат министрлигинин менен келаткан жаштар департаменти өзүнүн баягы ошол келечек программасын жакшы аткарып атышат да. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши быйыл жаштарды колдоо максатында өнүгүүсүн кабыл алып, буга чейин 4 миллион акча каражат бөлүнүп келсе, аны 2 эсе көбөйтүп 8 миллионго чыгарарын белгилеп өтүштү. Быйыл биз эмне кылдык жогорку кеңеш? Биз жогорку кеңеш реалдуу түрдө жаштардын өнүгүү концепциясын кабыл алып бердик мыйзам катарында. Бул биринчи жетишкендик. Экинчи жетишкендик азыр мына бюджеттти карап атабыз. Түздөн түз ошол өзүмдүн демилге менен 4 миллиондук бюджеттин 2 эсе көтөрүп 8 миллионго чыгарып бердик. Бул дагы ошо жаштар үчүн жакшы нерсе болот. Үчүнчүсү, биз ошол акчаларды эми жөн эле сарптай бербей башка жака реалдуу түрдө мына жаштардын келечегине өсө турган бир программаларды, идеологиясын карай турган багыттагы бир жакшы ойлорду, пикирлерди кабыл алууга деп бюджеттин көтөрүп бердик да. Ал эми кинорежиссердун айтымында жаштардын руханий байлыгын жогорулатууда жана туура жолго багыттоодо кинонун да ролу чоң деп эсептейт. Азыр деле бизде көп го, наалгандар көп болуп кеткен да, өтөс. Анан ошол убакта Кинг Конг деген кинону чыгарып,
Анан ал Кинг-Конгту элдер көрүп, биз жөн эле наалып аткан турбайбызбы? Көрсө, мындан дагы кыйын, мындан дагы азап бар турбайбы көрсө? Эгерде ушундай Кинг-Конг келип калганда кандай болот элек? Шүгүр деп бага. Элдер кадимкидей таасирленген да. Өспүрүм, кичинекей балдардан баштап кино көрөт азырча. Ошондон оң же терс таасир алып калышын бул бөбөк билбейт. Бирок таасир сөзсүз алат да. Өзгөчө айрыкча ошо чыгармачыл адамдар, ошо киночулар жоопкерчиликтүүбүз да. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 1,5 миллионун жаштар же 24%-ын 14 жаштан 28 жашка чейинки курактагы жаштар түзөт. Кыргыз-араб кызматташтыгынын 30 жылдыгы жана араб тилинин бүткүл дүйнөлүк күнүнө арналган иш-чара Бишкек шаарынын мамлекеттик жогорку окуу жайларында болуп өттү. Иш-чара Сауд Аравиянын ыйгарым укуктуу элчиси Ибрахим Аль-Ради жана окутуу жамааты, студенттер катышты. Бүгүн Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасы жана Сауд падышачылыгынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлүшүнүн 30 жылдыгы жана араб тилинин дүйнөлүк күнүнө арналган майрамдык иш-чара болуп өттү. Биздин университетке кош келиңиздер. ويوافق يوم 18 ديسمبر. Бүткүл дүйнөлүк араб тили майрамында сиздерге жолугуп турганыма кубанычтамын. Жыл сайын 18 декабрда майрамдалат. Ушул майрамды уюштургандыгы үчүн Бишкек мамлекеттик университетинин жетекчилигине терең ыраазычылык билдирем. Сауд Аравия падышачылыгы менен Кыргыз Республикасынын ар тараптуу кызматташуусунун бекемдөө жаатында иштерди алып баруудабыз. Кыргызстандын билим берүү тармагына колдоо көрсөтүү максатында 30 мектептин курулушу жүрүүдө. Сауд Аравиясында көптөгөн кыргыз студенттери билим алып келет. Ошондой эле студенттердин билим алуусуна грант бөлүп берүү пландарыбыз бар. Бул иштердин бардыгы Сауд Аравия падышачылыгынын жана Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен ишке ашууда. Кызматташуубуз арта берсин. أيضا هناك العديد من الطلبة اللي يدرسون في الجامعة السعودية. Иш-чаранын жүрүшүндө Медина Ислам университетинин профессору тарабынан араб тили жана анын өзгөчөлүктөрү аттуу лекция окулду. Андан тышкары Сауд Аравия падышачылыгынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин колдоосунда араб тили окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу курсу 3 күн бою уланмакчы. Биздин Бишкек мамлекеттик университетинде араб тили, араб бөлүмү эң негизги бөлүмдөрдүн бири. Бизде эки чоң борбор ачылган, араб тилин окутуу жана араб маданияты борбору деген. Араб маданияты могул жерден көрсөңүздөр болот. Андан сырткары биздин студенттерибиз менен араб университети менен биздин университеттин ортосунда студенттерди жана мугалимдерди алмашуу жолунда иши да жолго коюлган. Мынакей 4 профессордун келип бир жума бою повышение квалификация өткөрүшү бул ошол маселенин бир белгиси. Буюрса биздин студенттерибиз дагы Сауд Аравиясынын эң мыкты университеттерине барып өздөрүнүн билимдерин жогору келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бишкек гуманитардык университетинин чыгыш таануу эл аралык факультетинде лингвистика бөлүмүнүн 2 курсунун студенти Айдар Орозбеков ары татаал ошол эле учурда ары сыймыктуу кесип араб тили мугалими болууну самайт. Араб тили абдан оорлук боюнча 2-нчи орунда, сулуулук боюнча 1-нчи орунда турат. Жана араб тили абдан кооз тил, анткени таза фусха деп коет арабча, мындай айтканда литератур, адабий тилде сүйлөгөн адам абдан кооз тилде сүйлөйт да. Ошол үчүн араб тили бир гана мындай акча жактан эмес, же эки жакка чыгып келүү жактан эмес, өзүмө диний жактан да көп таасир тийгизет. Ошол үчүн араб тилин тандадым. Эгерде сенин устаздарың сага жакшы фундамент коюп берсе, эгерде өзүңдүн кызыкчылыгың болсо, бир эле араб тили эмес, каалагандай багыт болбосун, сага оңой болот да. Баткенде курман болгон жоокерлердин сүрөттөрүн Улуттук тарых музейиге өткөрүп берүү иш-чарасы бүгүн Кыргыз Республикасынын Улуттук тарых музейинде болуп өттү.
Анда мекен үчүн курман болгон баатырлар эскерилип, Куран окулду. Иш-чарада алардын эрдиги айтылып, мындан арыда мамлекет тарабынан унутта калтырбоо иш-аракеттерин жогорку деңгээлде уюштурулаары айтылды. Бүгүн 23 декабрда Улуттук тарых музейинде баткен окуяларында мекен үчүн курман болгон баатырларды эскерүү иш-чарасы өтүп, анын алкагында сүрөт көргөзмө уюштурулду. Анда үстүбүздөгү жылдын 14-17 сентябрында Тажикстандын куралдуу агрессиясынан окко учкан аскерлердин сүрөттөрү жана 1999-2000 жылдары куралдуу баскынчылардын мизин кайтарган 54 согуш катышуучуларынын сүрөттөрү илинген. Иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев жана Жогорку Кеңештин депутаттары, шейит кеткен жоопкерлердин ата-энелери катышты. Өз сөзүндө шейит кеткен балдардын эрдиктери ар дайым эскерилип турушу керек жана бул иштин алкагында атайын мектеп программаларына киргизүү тууралуу иштер жүрүп жатканын мамлекеттик катчы билдирип өттү. Менин оюмча, бул балдардын эрдиги күнүгө мектептерден эркин сааттан айтылып туруш керек. Илгери биз мектепте окуганда баатырлардын өмүр баянын, үрп адатын, кантип чоңойгонун, кандай үй бүлөдө чоңойгонун жаттап окучу элек. Азыр бизде Билим берүү министрлиги, Маданият министрлиги бул иш-чараларды баштады. Булардын эмгегин, булардын эрдигин, чоңойгондугу тууралуу, кийингендиги тууралуу ойногондон бери өсүп келе жаткан 1-класстан баштап 9-класска чейин тил адабият сабагынан, коом таануу сабагынан, тарых сабагынан күнүгө окуп турушубуз керек. Жатка билишибиз керек баатырларыбызды. Мындан тышкары баатырларды унутта калтырбоо жана эрдиктерин даңазалоо максатында ар бир бала боюнча атайын очерктер даярдалып, жакында китеп чыгаарын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Кээ бир командирлерден мен сурап чыктык, азыр жакында баштап бизде китеп чыгарабыз атайы. Ар бир баланын кайсыл акыбалда, кандай акыбалда курман болгондугу боюнча биз ар бир бала боюнча өзүнчө очерк даярдайбыз. Жана ошол балдардын көпчүлүгүнү командирлер айтып атышат, кайт десек кайтпай койду деген балдар болуп атат арасында. Кайтып тур артка десек, жок, мен таштабайм мекенчегини, мен ушул жерде курман боломун деп өздөрүнүн курмандыкка чалып, бирок артка бир кадам таштабастан курман болгондугун айтып отурушат. Урматтуу ата-энелер, сиздер ыйлабаңыздар, сиздер кайратты жыйнаңыздар, балдарыңар жөндөн жөн, сиздер туулуп өстүргөн балдарыңар, тарбия берген балдарыңар жөндөн каза болгон жок. Мекенди коргоп, эли журтум, мамлекетим топурагы деп каза болушту. Ал эми мекенчилдикти даңазалоо керек деген пикирди бекем карманган сүрөт көргөзмөнүн демилгечиси журналист Элнура Кулуева мамлекеттин бүтүндүгүн сактоого салым кошуп, өз жанын бергендерди мамлекет дайым эске алып, ал гана эмес 1999-2000 жылдардагы коо калаңдардын катышуучуларына атайын согуш катышуучусу деген макам бериш керек деген пикирде. Ар бир жаран баткендеги окуяда ар бирибиз жүрөк канаттык. Ошол жерде кычында жаш балдар кетип калды. Чек ара бүтүндүүлүгүбүз боюнча маселелер жаралды. 99-жылы 2000 жылдары Баткен коголаңында дагы ушуларга жоокерлерибизге макам берилбей, алар да эркиндикти, эгемендүүлүктү сакташканда ушул күнгө чейин макам албай жүрүп, биз ушу эгемендүүлүгүбүздүн өзүбүздүн тарыхыбызды жазышыбыз керек да. Ошол эгемендүүлүгүбүзгө коркунуч туудурган учурду биз тарых алып келип мектепте китептерге киргизүүшүбүз керек, мекенчилдикти даңазалашыбыз керек да. Жарандык коом жана журналист Элнура Кулуеванын демилгесинин ишке ашып жатканына кубанган Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмесинин мүчөлөрү ыраазы. Анткени алар 23 жыл өткөн окуя ушул күнгө чейин алардын жүрөгүндө сакталып, бирок коомчулук анчейин этибар албай жүргөнү менен билдиришет. Бүгүнкү болуп жаткан иш-чарага Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши өзүнүн ыраазычылыгын билгизет да. Биздин курман болгон жоокерлерибиз негизинен бул 20 жылдан бери биздин гана жүрөгүбүздө сактап келди. Эми болсо
ошол кездеги жап-жаш болуп турган жолду досторубуздун сүрөттөрү эми жашты кийинки жаштарды аскердик патриоттуулукка тарбиялаш үчүн биздин мамлекетибиздин келечеги үчүн курман болсо дагы өздөрүнүн патриоттук тарбиясын берип келгиш үчүн мына тарых музейине келип коюлуп атат да. Бул иш-чараны уюштуруп аткандарга тарых музейинин жетекчилигине, Элмире Гулиевага, Маданият министрлигине, Коргоо министрлигине ыраазычылыктарды билдирсек болот да. Иш-чарага катышып, 22 жашында 2000-жылы Баткен согушунда каза болгон Кубанычбек Кушбековдун апасы көргөзмөнүн арасынан өз баласынын сүрөтүн көрүп, баласы кичинесинен аскер адамы болом деген кыялы менен бөлүшүп өттү. Мектепте окуп жүргөндө эле тың бала болчу да, мындай. Бул биз Жетек Өз районунда тоолжо чоңойгон өзү. 8-класс бүткөндөн кийин эле Суборовскийде окуду. 8-класс 14 жашында. Бул 6 жашында мектепке кирген. 14 жашында Суборовскийде бул жерде аскер лицейинде окуду. 3 жыл окуду. Андан кийин Челябинскийге барып, ал жерден 4 жыл Вышийде бүтүп келген. Бүтүп келип эле анан 20 жашында лейтенант болгон. Ошондон бүтүп келип эле лейтенанттыкты алды. Ушундай тың, ак көңүл, элдик киши болчу да, мындай өзүн аячу эмес да. Иш-чаранын соңунда чек ара жаңжалынан кайтыш болгон жоокерлердин портреттери Улуттук тарых музейине өткөрүлүп берилди. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Өнөрпоздордун мыкты эмгектери көргөзмөгө коюлган көчмөн сыры иш-чарасы болуп өттү. Ысык Көл облусу Боз үйдүн мекени, ал эми Нарын облусу Шырдактын мекени макамына ээ болду. Кененирээк кийинки сюжетте. Көчмөн сыры аталышындагы өнөрпоздор форуму болуп өттү. Ата-бабалардан калган мурас, кол өнөрчүлүктү дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу, чоң искусствого айлантуу максатында өткөрүлүп жаткан бул иш-чарага өнөр ээлери өзгөчө кол эмгектери менен келген. Кол өнөрчүлүктү колдоо, ишкерлерге шарт түзүү менен ишке ашат. Бизде жасалган эмгектерди брендке айлантуу менен Кыргызстанга агылып келген туристтердин саны өсүп. Мына биздин Боз үйдүн жыгачы, Боз үйдүн жыгачтан жасалат. Мынакей аркасы кереге. Көптөгөн эл аралык жарманкалар болот бизде. Туризм тармагынан, маданият тармагынан, туризм тармагынан алып барып сөзсүз биздин кол өнөрчүлөрүбүздүн ошол иштери менен улуттук өзгөчөлүктөрдү көрсөтөбүз. Биздин улуттук өзгөчөлүгүбүз, биздин Шырдагыбыз менен, Боз үйүбүз менен, тамак ашыбыз менен биздин кол өнөрчүлөрдүн ата-бабадан келаткан кийимдери менен, салттуу кийимдери менен биз өзгөчөлөнүп алабыз. Дүйнөлүк кол өнөрчүлүк кеңеши Ысык Көл облусуна Боз үйдүн мекени деген макам ыйгарды. Признает регион Ысык Көл как родина юрты. Поздравляю. Ал эми Нарын облусу Шырдактын мекени макамына ээ болду. Баса белгилей кетсек, дүйнөлүк кол өнөрчүлүк кеңеши өнөрчүлүктүн кайсы бир түрү өнүккөн аймакка атайын макам ыйгарат. Анын натыйжасында ошол аймактын чеберлеринин колунан даярдалган буюмдар ошол аймактын бренди болуп эсептелет жана дүйнөгө таанытуу мүмкүнчүлүгү бар. Ысык Көл облусунун Тор Айгыр айылынан келген Азия айым унутта калып бара жаткан таарларды согот. Бореке, мен колумда турган бул тергич. Муну менен оймолорду монтип терип алам. Азыр мен терип алгандан кийин жылдырып коем дагы, андан кийин аркагын өткөрөм. Кылыч менен мынтип чабылат. Кылыч чабылгандан кийин кылычты алып коюп, жип азыр асты үстүн болуп эки түр жип туруп атпайбы? Бул адыргыны тартканымда жашыл, азыр кызыл болуп турса, жашыл үстүнө чыгыш керек да. Ойлонуп, эсеп, жаңылбаш керек. Жаңылып калса түшпөй калат оймо. Ал эми жасаган эмгектери сапаты белгисине ээ болгон Кенжекан айым Ысык Көл районунун Тамчы айылынан келген. Кийизден жасалган буюмдарына чет өлкөлүктөрдүн суроо талабы жогору. Бул домашний тапочкаларым аябай жакшы. Чертсең жыгачты черткендегидей үн чыгат, сапатына жетиштик. Анан экспортко кетип аткан Шырдактын кийиздерин чыгарабыз.
Мен болжолумда 80% жасалган тапочкалар экспортко кетип атат. Кыргыздын дагы бир өзгөчөлүгү бул ашканасы. Боорсоктон тарта куруттун түрү, таттуу токочтор менен дүрдүйүмгө толгон дасторкон даярдап келген Анар айым этнофуршет боюнча ишкерчилик менен алектенет. Кыргыздын улуттук илгерки жасап жүргөн энели апаларыбыз жасап жүргөн тамак аштарды алып келдик. Жашнакайымдын нандарыбыз, каттама, жупка, боорсоктун түрлөрү, самсыбыздын түрлөрү, бардык тамак аштарды ушул элге остители деп алып келдик. Бул эт боорсогубуз. Бул эт менен жасалат, уйдун эти менен. Бул болсо жупкабыз. Кадимки эле биздин апаларыбыз жасаган жупкабыз. Бул дагы Куруттун түрлөрү экен да? Куруттун түрлөрү, өрүк курут, ышталган курут, кадимки эме курутубуз, калемпир курут, чөбөгө курут, ушу түрлөрүн алып келдик. Өлкө аймагы боюнча бала бакча тартыштыгы маселеси орун алып келет. Ош облусунда бала бакча менен камсыз болуунун көрсөткүчү 31%ды түзөт. Андыктан жаңы бала бакчанын ачылышы бул маселенин четинен чечүүгө болгон аракет. Учар айылында жаңы бала бакча ачылып, жергиликтүүлөр сүйүнүп турган чагы. Кара Суу районунун Учар айылында 50 орундуу Акылман Уя бала бакчасы колдонууга берилди. Аны менен катар андагы эски бала бакчада реконструкциядан толугу менен өттү. Буга чейин Учар айылында бала бакчанын жоктугу элет тургундарына маселе жаратып келген болчу. Балдарыбызды шаардын ар жерине апарып тыгып, ар жерде жүрчү элек жалынып берип, эми коркпой ушул жерге жетилеп келебиз. Бардыгына рахмат айтабыз журттар. Бүгүн бизде аябай сонун майрам болуп атат. Кудайым айрыкча энелер аябай сүйүнүп атабыз, небере бакпай ушу бияка алып келип, балдарыбызды тарбия берип, бизден кыйла бошоп калат экенбиз. Буга чейин шаарга алып барат элек, кыйналып, через эме кылып, пересадка кылып, аябай кыйналат элек да. Азыр эми жакшы болду, жүгүрүп келип берип койсок, кетип калабыз. Заманбап үлгүдө курулган Акылман Уя бала бакчасында балдар үчүн зарыл болгон бардык шарттар каралган. Анда балдарга билим берүү кыргыз тилинде жүргүзүлүп, кошумча кружок сабактар да өтүлөт. Билим тарбия берүү толук түрдө акысыз жүргүзүлүп келет. Биз мындан ары Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарына ылайык балдарды, үрп адаттарды жана ошондой эле нарктуулукту сактоого тарбиялайбыз деп мен ишендирип кетемин. Кыргыз тилинде бул бала бакча кыргыз тилиндеги бала бакча, бирок ата-энелердин көпчүлүктүн суроолору менен орус тилин жана чет тилдерин кошумча ата-энелердин эсебинен ачуу, кружокторду ачуу маселесин дагы азыр караштырып жатабыз. Объекттин курулушу 2021 жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталып, ага 17 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми эски бала бакчаны реконструкциялоого жергиликтүү бийлик 5 миллион каражат бөлгөн. Балдардын келечеги үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, облус бала бакчасынын тартыштыгын жоюу бүгүнкү күндүн талабы болууда. Биздин келечегибиз болгон балдарга жакшы шарттарды түзүү берүү боюнча талаптарды койгон да. Ошонун бири мынакей балдарыбызды ошол жакшы шарттарды түзүү бала бакчага берүү, андан кийин жаңы мектептерди куруп, мектептерде жакшы окуу шарттарын түзүү берүү, ошондой эле спорт комплекстер, ооруканалар мына бүгүнкү күндө курула баштады. Ошондуктан мен ойлойм, ушул социалдык объекттер 23 жылы, Кудай буйруса, быйылкы жылга караганда дагы 23 жылы көптөгөн социалдык объекттер бүтөт деген ойдобуз. Депутат катары ушул айылдагы балдар бакчасынын мындан ары кемчиликтери болсо дагы толуктап турабыз. Сөзсүз болот. Балдар жакшы тил үйрөнүп, жакшы тарбия алып, ушул жерден эл журтка кызмат кыла турган, ата-энеге кызмат кыла турган мыкты тарбияланган балдар мектепке чейин тарбияланып чыкса жакшы болот. Ошол биздин утугубуз болот. Эске салсак, Ош облусунда быйылкы жылы 7 бала бакча курулуп, пайдаланууга берилди. Облус боюнча 387 бала бакча бар. Бул көрсөткүч 31%ды түзөт. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бишкектин четинде жайгашкан лыжа базаларынын биринде кышкы сезондун ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, министрликтин өкүлдөрү, лыжа сүйүүчүлөрү катышты. Кененирээк Зарема Жиеналиеванын материалында.
Бишкектин чет жакасында жайгашкан Зил тоо лыжа базасында кышкы лыжа сезонунун ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чара маалымат, маданият жана спорт жаштар саясаты министрлигине караштуу туризм департаменти тарабынан уюштурулуп, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, жогорку кеңештин депутаттары жана лыжа сүйүүчүлөрү катышты. Биздин ушул туристтик сезонубуз узакка созулуп, биздин кыла турган жумуштарыбыздын иши жакшылап жүрө берсин. Биз дайыма туризм дегенде экономика жагына басым белгилеп, биздин ушул каражат алып келүүчү жагын көп карайбыз. Бирок бул андан тышкарыдагы биздин элибизге, биздин жаштарыбызга ден соолукту сактоого жана чет мамлекеттен мамилелеш коноктордун келишине абдан чоң ыңгай шарт берет. Биздин республикабыздын бул кышкы сезонго дагы баардык ушу туризм тарабына абдан ыңгайлашкан болгондуктан бизде мындай базаларды абдан көптөгөн лыжный базаларыбызды кышкы сезондогу жайкы ар бир убакыт мезгилге ылайыкташкан туризм тармагына көптөгөн иштерди. Кышкы туризм Кыргызстандын экономикасындагы маанилүү тармактардын бири. Бүгүнкү күндө жаңы лыжа базалары ачылууда. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин атайын жарлыгынын негизинде туризмди колдоо жана өнүктүрүү фонду түзүлдү. Ошол фонддун дагы бирден бир багыты ушундай эз алуучу жайларды куруп, элдерге, туристтерге ыңгайлуу шарттар түзүп берүү боюнча. Ал эми даярдыктар тууралуу мамлекет тараптан, министрлик тараптан биз алдын ала иш жүргүзөбүз. Атайын план бекитилет ушу кышкы сезонго даярдык боюнча. Ошол эле учурда бул баардык ведомство камтылган планын негизинде иштер жүрөт. Бул деген коопсуздуктан баштап ар бир туристке ошондой эле ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү боюнча. Эми тагыраак айтканда, бүгүнкү күндө биз биринчиден ушу маркетинг иштерин жүргүзөбүз. Ошол эле учурда келген туристтерге максималдуу түрдө ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү боюнча министрлик, баардык ведомстволор ушул пландын негизинде иш алып барабыз. Кыргызстандын климаттык шартына ылайык өлкөнүн кышкы туризм жаатындагы потенциалы жогору. Бүгүнкү күндө иш алып барып жаткан лыжа базаларынын шартын мындан да жакшыртуу, жол инфратүзүмдү оңдоп түзөө, тоолорду тазалоо иштерине мамлекеттик деңгээлде көңүл буруп, туризм тармагындагы ишкерлерге шарт түзүү учур талабы. Өзүбүздүн потенциалдын бир 5% пайдаланып атабыз эбизда. Анткени азыркы учурда дүйнө жүзүндө мына Европада, Франция, Италия, Швейцария аякта баягы билесиздер, жанагы климаттын өзгөрүшүнө себеп ошол жерде көптөгөн тоо базалары баягыдай мурункудай иштебей калды. Кар жок. Бизде болсо биздин тоолорубуз бийигирээк, ошондуктан мына биз мына Кытай, Индия, ошол Европанын ортосунда болуп, Кыргызстан албетте 100 000 деген мына жайында мынча турист келбегенде кылып, мына кышкы биздин туризм сезонубуз ушул жерде өтө мындай чоң потенциалы бар. Тоо лыжа базаларынын көптүгү жагынан Кыргызстан алдыда. Кыргызстанда 23 лыжа базасы бар. Учурда 17си иштеп жатат. Алар негизинен Чүй, Ысык көл облустарында жайгашкан. Туристтерди көбүрөөк тартуу үчүн инфратүзүмдү жакшыртуу жана кызмат көрсөтүү жаатында көп иштерди жасоо керектигин айтышат. Туризмге өзгөчө көңүл бурулууда, бирок албетте ушундай бир канча базаларыбызды биз мына атайын кластер кылып түздөн түз мамлекеттин каражатын биз киргизип беришибиз керек. Мисалы, бул жерде ушул подъемниктерди эле ушул жерде болобу, башка райондордо болобу, мындан дагы мындай ылайыктуу райондор бар. Ошол жерде мындай биз ошол бизнес үчүн биз ушундай эле жолдорун тазалап, тоолорун тазалап эле. Жылдан жылга лыжа сүйүүчүлөрдүн саны өсүүдө. Лыжа төбүнү үйрөнүү дагы убакытты, чыдамкайлыкты талап кылат. Бир жолу келип үйрөнөм деп ойлобош керек да. Бул системаныраак болуш керек. Мисалы, бокска барганда деле, бокска бир күндө барып, жосо бир саатка барып, эч качан үйрөнө албайсыз да. Бул дагы ошондой спорт. Буга жок дегенде бир 3 күн инструктор менен жакшы туура үйрөнүп, андан кийин өз алдынча тепсе болот да. Башында 1 саат жок дегенде лыжный ботинканы кийип алып, лыжаны кийип алып, склондо басыш керек да. Негизинде бул лыжный ботинкалар өзү эле бир экөө биригип 7-8 килограмм болот да. Сөзсүз мындай тазалаш керек, астын мындай тегертеп кар болот. Карды тазалап алат.
мындай башын биринчи кийгизип туруп анын артын неметип коет. Үйрөнчүктөргө ар бир лыжа базанын шартында бөлүнгөн өтө бийик эмес дөңсөөлөр бар. Ошол жерлерден машыга алышат. Жаңы үйрөнүп аткандарга бардык эле лыжный базаларды сунуштаса болот, бирок ошол лыжный базаларда сөзсүз детский склон болот да. Ошол жерден башташ керек. Мисалы, бул ЗИЛде дагы детский склон бар. Башка политехте болобу, аякта дагы, Караколдо болобу, аякта дагы детский склон бар. Биринчи жакшы тээп калмайынча, ошо детский склондон чыкпаш керек пока. Иш-чаранын алкагында интерактивдүү оюндар, лыжа тебүүнү сүйүүчүлөрдүн оюн зооктору, эс алуучулар арасында түрдүү сынактар, эстрада жылдыздарынын катышуусундагы концерттик программа жана башка көптөгөн кызыктуу оюндар жана конкурстар уюштурулуп, түрдүү байгелерди утуп алуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлдү. Дос балдарыбыз менен келип, ЗИЛ базасына келиптебиз. Ошо бүгүн сезондун ачылышы менен келип, ошо үчөөбүз келип тээп жүрөбүз. Дем алып, здоровый образ жизни үчүн келип атабыз ошо. Өлкөдө лыжа тебүү сезону ноябрь-декабрь айларында башталып, апрелге чейин созулат. Ал эми лыжа тебүү үчүн эң ыңгайлуу мезгил февраль жана март айлары. Иран Ислам Республикасы салтка айланып калган Ялда майрамын өткөрдү. Бул майрам жыл сайын түндүн эң узак күнүндө белгиленип келет. Аталган саамалыкка Кыргыз Республикасында жашаган ирандыктар, фарс тилинде окуган студенттер, фарсы адабиятына, маданиятына кызыккан жарандардын катышуусунда өтүп, көңүл ачуучу программалар, оюн зооктор менен коштолду. Иран Ислам Республикасында салтка айланып келген Ялда майрамы өткөрүлдү. Бул майрам жыл сайын түндүн эң узун күнүндө белгиленип келет. Быйылдагы саамалыкты өткөрүү максатында Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканага Ирандын Кыргызстандагы жарандары чогулуп, иш-чараны Иран Ислам Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Саед Харазе сөз сүйлөп, расмий ачып берди. Иран тарыхына өзүнө тиешелүү болгон бир канча кылымдарды карыткан үрп адат, салт санаалар бар. Ошондой эле салт санаалардын бири Ялда түнү деп аталат. Ялда түнүнүн жаралышы кайсы жылдан бери майрамдалып келгени боюнча бир канча ой пикирлер тарыхта бар. Ялда деген сөз өзү жаңыдан жаралуу, төрөлүү дегенди түшүндүрөт. Биздин Иран элинде тарыхында, салтында шаби Ялда, Ялда деп биздин жыл санагыбыз менен кыштын алгачкы күнүн, ошону менен бирге кыштын эң узун түнүн атайбыз. Бүгүнкү күндөн баштап алдыңкы 40 күндү чилде деп атайбыз. Бул түндөн жакындар чоң ата, чоң апаларынын үйүнө чогулушуп, дасторкон жазышып, бири-бирине жакшы каалоо тилектерди айтышып өткөзүшөт. Бул Иранда эле эмес, маданияты ирандыкына окшош мамлекеттерде да майрамдалып келет. Биз Ялда түнүндө көбүнчө үй бүлөгө көңүл бурабыз. Бул майрамдын негизги жөрөлгөсү, максаты ырым-жырымы болуп, таң атканча уктабай, бири-бирине каалоо тилектерди айтып өткөрүү болуп саналат. Кеченин негизги азыктары кургатылган жемиштер, арбуз, анар, ажир, буурчактар. Ялда майрамы бул узун түн деп айтылат. Дагы бир аты чилде деп да аталат. Бул майрамда ирандыктардын каада салттары дагы кеңири колдонулат. Бүгүнкү иш-чарабыз жылдын эң узун түнүнө байланыштуу Ялда деп аталган майрам. Бул майрам Иранда көп жылдардан бери майрамдалып келет. Бул майрамдын негизги жөрөлгөсү ырым-жырымы болуп, таң атканча уктабай бири-бирине каалоо тилектерди айтып өткөрүү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын маданиятын, каада салтын окуганда ушул чилде бар экенин билип, эки элдин окшоштугун байкап абдан кубандым. Бүгүнкү өзгөчөлүгү 2 жылдан бери өтпөй келген. Бүгүнкүсүндө Хавис китеби менен төлгө ачуу болот. Мындай нерсе бул Кыргыз Республикасында да болгон эмес. Бүгүн биринчи жолу төлгө ачкан жатабыз. Бул Ирандын төлгө ачуу салты Ялда түнүндө гана ачылат. Ал кийинки жылга болгон ой максаттары ишке ашабы, ашпайбы делген таризде болот. Мисалы биздин Алыкул Осмоновдо улуттук китепкана Иран посольствосу эле эмес, башка посольстволор менен да тыгыз байланышта иштейбиз. Меморандумдар баары менен түзүлгөн. Мисалы бизде Казак посольствосу менен тыгыз байланышта иштейбиз. Алар менен абай залын ачтык.
Орус посольствосы, русский зал деген центрді біздің кітапхананың ішіне ачты. Бұл ирандар болса персид залы деп бізге ачып берді. Için барын өздері барын финанслап, кітептердің барын алып келіп, себебі бізде ошо фарс тілін үйренген ушундай бир окуу жайлар бар экен БГУда. Ошо студенттерге абдан чоң жардам этет ошол неменен борбордун. Себеби китептер абдан көп, ошо студенттерге керектүү китептер. Анын баардыгы эмнеге биз ушундай иштерди посольство менен иштеп атабыз, себеби ошонун баардыгы бизге китеп жагынан жардам берет. Инвентарь жагынан жардам берип турат. Анын баары биздин мына келечекте окурмандар үчүн. Окурман келет, корей тилин окуйм деген корей борборуна барат. Фарс тилин окугандар персид залына барат. Мисалы казак тилин үйрөнөм дегендер да бар. Бизде казак кыргыз факультети бар экен. Бизде кыргыз Бишкекте. Алар келип ошо залдан, Абай залдан келип окушат. Ошон үчүн биз улуттук китепкана абдан ошо посольстволор менен абдан тыгыз байланышта иштейбиз. Жыл сайын меморандумдарды жаңыртып, кол коюп, ошол меморандумдун алкагында көп иштерди аткарабыз. Тарыхы бай Ялда майрамын Иран Ислам Республикасы тарабынан Кыргызстанда 15 жылдан бери өткөрүлүп келет. Аталган саамалыкка Кыргыз Республикасында жашаган ирандыктар, фарс тилинде окуган студенттер, фарс адабиятына, маданиятына кызыккан жарандардын катышуусунда көңүл ачуучу программалар, оюн зооктордун коштоосунда өткөрүлүп келет. Бул майрамга мен экинчи жолу катышып жатам. Биринчи жолу 2019 жылы катышкам. Бүгүн Кыргызстанды Норузга окшош кетет көбүнчө. Негизи Норузда деле биз аябай үстөлүбүздө көптөгөн бардык нерсебизди коюп, жакындарыбыз менен, үй бүлөбүз менен өткөрчү майрам. Бул майрамда дагы бүт бары үй бүлөлөрү менен, балдары менен келип, чогуу майрамдашат да. Ошонусу менен окшоштуктары бар. Газпром спорт комплексинде тайквондо боюнча эл аралык мелдеш болуп, ага 6 жаштан 12 жашка чейинки 820 спортсмен катышты. Кененирээк кесиптешим Зарема Жээналиеванын материалында. Бишкекте Газпром спорт комплексинде тайквондо боюнча Кыргыз Республикасынын ачык чемпионаты болуп өттү. Турнирге жалпысынан 820 спортчу катышты. Сегодня проходит турнир Кубок Барса. Тайквондо боюнча эл аралык турнирде Барс кубогуна 820 спортчу атсалышууда. Тайквондо Кыргызстанда абдан өнүгүп жаткан спорттун түрү. Айрыкча жаш балдар, өспүрүмдөр арасында өтө популярдуу десем болот. Тайквондо очень сильно развивается. Мелдешке 6 жаштан 12 жашка чейинки Кыргызстандын бардык райондорунан келген спортчулар катышууда. Жаштар, спорттун тайквондо түрү менен машык. Тайквондо спорттун мыкты түрү шамдык айлыкты талап кылат жана жаракат албайсыз. Коопсуз десем болот. Ждем вас всех. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча тайквондо күрөш искусствосунун ичинен сулуу жана ар тараптан өнүккөн түрү катары эсептелинет. Тайквондо адамды интеллектуалдык жактан өстүрүп, адам менен мамиле кылууга тарбиялайт дейт Алай районунан келген машыктыруучу Адилет мырза. Бүгүнкү мелдешке 11 бала алып келдим. Учурда балдар жакшы өздөрүн көрсөтүп атышат мелдеште. Тайквондо балдарга бир гана физический жактан эмес, ушул интеллектуалдык жактан дагы жогорулатып, бири-бирин сыйлоону, адамдар менен кандай мамиле кылууну дагы аябай жакшы үйрөнүшөт. Бул тайквондо жакшы спорттордун түрү. Азыр мындай условиясы жок сатып атасыздар. Мына үчүн уже жашына торт уже өзүнүн первичный показателин уже жок болду. Жок болду, срок өтөлүк менен алып келдим. Срок өтөлүгү менен азыр шартлап сатып атпайбы?
Жаңы жыл майрамына карата Ош шаарынын Борбордук базарында көчө бойлой белгисиз шартта жасалган кремдүү торттор жайнап кеткен. Адам өмүрүнө коркунуч туудуруп, санитардык норма сакталбай сатылып жаткан азыктар санэпид кызматкерлери тарабынан алынып салынды. Кайсыл фирмада жасалганы белгисиз тортторду саткан соодагерлер рейдтин талабын аткаруудан баш тартты. Мындай даярдаган бул келгенде мына кишиге айтыш керек. Анан сиз жакшына тортту, документи бар тортту сиз азыр мындай условиясы жок сатып атасыз да. Значит, уже жакшына торт уже өзүнүн первичный показателин уже жок болду. Жок болду, срок өтөлүк менен алып келип. Жок, срок өтөлүгү менен азыр шарттарды сакталбай атпайбы? Өздөрү бүгүндөр түшүрдүлөр буну. Айтып атпаймынбы? Бул тем более тез бузулуучу азык-түлүктө булчу. Санэпид кызматкерлери Борбордук базардагы эт жана салаттардын үй шартында жасалганын аныктап, лабораториялык изилдөө жүргүзүлө тургандыгын билдирди. Тез бузулуучу тамактарды каалаган шартта сатып жаткан соодагерлерге эскертүү берилип, азыктардын мөөнөтүн эске алууну тапшырды. Ошондой эле санитардык нормаларга жооп бере турган муздаткычтарды орнотуу талап кылынды. Азыр биз ушу салаттарды полный жүктөп, свалкага алып барсак эчтеке кыла албайсың, себеби бул мыйзам. Мындай шартты түзүп, анан сатыш керек. Көчөдөгүлөрдү жыйнап алчы. Азыр көчөдө сиз жок. Сиз ар бир азыр жүктөдүк, полный мындай салаттарды жүктөдүк. Азыр полный рейд жүрүп атат, бардыгыңарга айтылат, бардыгына мындай эме болот. Азыр салаттын эгеси ким экен? Сиз эмес да. Азыр кыздар бекинип алды. Машина келди, келбеди? Турбай. Bunu akçasını kim böyle buzu alıp satıyor? Жоқ, ақшасын сизчи, сиз бир шу жердин эгеси сиз болосузбу? Мен Жоқ. Холодестин бе? Бул холодес бизге алып келет, бизге алып келет, биз алып сатабыз. Эже мындай да, ошондой тез бузулуучу тамак аштарды сатыш үчүн шарт болуш керек. Хотя бы витрина коюп алып, же холодильникке салып койгула, же мындай витринный холодильникке салып, мындай көчөдө сатса болбойт да. Санэпид адистери майрамдык дасторконго базардагы күмөндүү шартта жасалган кремдүү торттон жана салаттардан сатып алуудан этияттыкка чакырат. Ош шаарына жакын эле Сахаба аталышындагы кондитердик цехинин кремдүү азыктарынан 46 адам ууланган, анын ичинен 28 жаш балдар болгон. Ал эми ботулизмден 7 жаран оор абалда ооруканага жаткан. Кремден жасалган торттор боюнча жана ботулизмди алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Негизи Кыргыз Республикасынын кодексин боюнча жолго чыгып мыйзамсыз саткан адамдардын негизги карай турган аймактык кеңештер жана милициялар болот. Биз ага карабастан адамдардын уулануусун алдын алуу боюнча рейд уюштуруп бүгүнкү күндө рейд жүргүздүк. Көчөдө санитардык норма сакталбай сатылып жаткан кремдүү азыктарга рейд жыл соңуна чейин уланат. Жыл башынан бери мөөнөтү өтүп кеткен консервадан жабыркаган 100гө чукул жарандардан арыз келип түшкөн. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын түрмөгү менен Азия ТВ чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюта курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.